Худ сүрөсүнүн 120-аятында Аллах Таалам айтат: "Ва куллан накуссу алейка мин анбаи русули ма нутаббиту бихи фуадак." Биз сага элчилердин кабарын айтып баяндап беребиз, жүрөгүңдү бекемдеш үчүн. Ибн Ражаб рахимахулла мындай дейт: чындыгында жакшы адамдардын кабарын угууда адамдын ниетин эркин бекемдөөгө жана ошондой жакшы адамдардын жолун жолдоого күч кубат таасири болот дейт. Бул сөз менен канчалык тастыкталган пайгамбарлардын окуяларын, өмүр баяндарын, жолдорун, издерин жана Куранда келген баяндарын уккан сайын бизге эркибизге эрк жана амал кылууга таасири болот экен. Жүрөгүбүздү бекемдейт экен. Ал эми муну карама каршы жамандардын пайдасыз нерселерди уккан сайын кулагы менен адам алсырайт, кайдыгерликке түшөт, ныксырайт, тетиринен кетет.